Акыркы убактарда контракттардын көтөрүлүп жатканы баарыбызга эле маалым. Ошол контракттарды студенттер үчүн төлөмдөрдү туруктуу бир кармоо механизми барбы бизде? Бул боюнча бизде могу билим берүү уюмдун, анын ичинде билим берүүчү уюмдун түзүмдүк бөлүмдөрүнүн билим берүүнүн акы төлөмө кызматын көрсөтүүсүнө тарифтердин прейскуранты билим берүүчү уюмдун жетекчиси тарабынан бекитилет деп бул Кыргыз Республикасынын билим берүү акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтерин коюу жана колдонуу жөнүндө жобосунда жазылган да. Ошондуктан буну контролдоо бул мыйзам боюнча Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мамлекеттик органы жана аймактык органдары аркылуу жүзөгө ашат. Бул боюнча биз азыр жалпы бул сүйлөшүүлөр, тактоолор жүрүп атат, атайын иш алып барылып атат. Бул азыр коомдо аябай талкууланып атат. Негизинен мамлекеттик жогорку окуу жайларда биз контракттын акысы өтө көп көтөрүлгөн жок. Бул негизинен баягы жеке менчик жогорку окуу жайларда бул ошол окуунун баасы аябай өсүп кетти да. Ушундай маселе бар азыр. Бул боюнча атайын иш жүргүзүлүп атат. Бизге бул боюнча биздин кабиндин да тапшырмасы бар, иш алып барып атабыз. Бул боюнча чечүүгө. Маалыматыңызга рахмат, Рустем Сапаевич. Бирок мен макул болбойт элем. Жанагы контракттар көтөрүлгөн жок дегенине. Биздин контракттар азыр Москвадан дагы көбөйүп кетти окшойт. Ошону сиз айткандай антимонополияга биз деле сунуштарды киргизип атабыз. Анан ошол университеттер жетекчиликтери менен сүйлөшүп, бизде мындай средний зарплатадан алып, мындай бир контрактты көтөргөндөй бир мүмкүнчүлүк кылбаса, каалагандай ар ким өзүнүн тарифин кое берсе, карапайым элге күч болуп калат го. Рахмат. Рахмат.